Бүгін кисло-сладкий соусты кантип жасашты айтып берем. Пияз чеснок кошобуз. Чеснокту майда турайбыз. Блендериңер жок болсо мага окшоп майда турайсыздар. Мындай перецти, острый перецти 3 штук, болгарский сладкий перецтен чоң-чоңунан 2 штук турадым. Май куйдум. Анан бунун жасалышы оңой экен. Кукурузный мука, крахмал дейт, мен мука коштум. Мына 2 кашык, 1,5 кашык коштум. Обычный соус, китайский соус. Но уксустун ашканасын коштум, өзү яблочный кошуш керек экен. Азыр мону курулгандан кийин май коюп, 1 күн калып калган болчу жасап алган үчүн. Мая менен аралашып суусу чыгып кетти. Ушундай кургак эмес, көп көрүнүп атат. Эми азыр ушуну куруп атам. Азыр куруп бүткөндөн кийин мына соустан 5-6 кашык кошом. Уксусный соустан. Мынандай соус бар. Будан дагы 5-6 кашык кошом. Анан сахар кошом. Болду. Базардан сатып албай эле үйдө эле жасасаңыздар болот экен. Мына кайнап атат. Мына крахмалды жылуу сууга аралаштырып туруп, эң аягына кошобуз. Жылуу сууга аралаштырабыз. Азыр бул идишке уксус менен мындай черный соусту кошобуз. Өзүдө кээ бир адамдар кошпойт экен, мен кошуп салып атам. Мына уксус 5-6 кашык кошдум. Мына кайнап атат. Буну куюп коебуз.